Сиз бул жерде таң калыштуу, бирок чындыгында болгон окуяны угасыз. Уламыштарда Гарри Гудини сыйкырдын чыныгы мастери деп айтылат. Бир жолу ал дүйнөнүн бардык түрмөлөрүнөн чыгып кете алам деп айтат. Ал кыла турган жалгыз нерсе кадимки көчөдөгү кийиминде түрмөнүн ичине кирип алуу гана болгон. Мен бул жерден 1 саатта чыгам. Көйгөй жок, деди ал. Түштүк тараптагы таң калыштуу бир эски түрмө Гудининин чакырыгын угат жана чакыруусун кабыл алышат. Окуя болор күн да келди. Сыртта абдан көп адамдар чогулушту. Өзүнө өтө ишенимдүү болгон Гудини түз эле түрмөгө, өзүнүн капасына кирди. Жана алар анын артынан темир эшиктерди жабышты. Гудини алгач күрмөсүн чечти. Андан соң ал кызыктай абалда өзүнүн курун чечти. Гудини эч кимге көрсөтпөй 10 жыйымдык өтө каттуу жана укмушта ийилчээк болгон болот кесиндисин ишенимдүү түрдө бекитип алган эле. Андан кийин Гудини ишин баштады. 30 мүнөттөй убакыттан кийин Гудининин жүзүндөгү түрмөгө кирип бараткандагы ишенимдүүлүк жоголду. 1 сааттан кийин ал толук терге чөмүлдү. Ал эми 2 сааттан кийин Гудини жеңилди. Жана эшик алдында жыгылды. Андан соң эшик ачылды. Эмнеге ачылганын билесизби? Бул эшик эч качан жабылган эмес болчу. Бирок бул ишене албай турган нерсе, туурабы? Бул эшик жабылган эле. Болгондо да абдан бекем жабылган болчу. Гудининин акылы эшиктин кулпусун дүйнөдөгү эң күчтүү темир устасы жасаганын тастыктаган болчу. Ал сезимибиз биз элестете албай турган күчкө ээ. Сиздин жашооңузда канча эшик бар жана сиз аларды жабылуу деп ойлойсузбу? Бирок андай эмес. Сиз акылыңыздын түрмөсүндө канча жолу бир нерсени кайрадан ойлонуп алайын деп токтоп калгансыз. Кээ бир нерселердин чечими чындыгында жөнөкөй. Африканын байыркы бир макалы мындай дейт: ичиңде душман жок болсо, сырттагы душмандар бизди жаралай албайт. Сиздин акылыңыз бул сиз качандыр жолуга турчу эң чоң күч. Ал сизге жалгандарды айтат. Муну кыла албайсың дейт. Сен бул үчүн арналган эмессиң. Сен бул нерсеге жарабайсың. Сен уланта албайсың. Сага бир нерсе жетишпей жатат. Сен бул нерсени токтоткун дейт. Анын айткан пикирлерине ыраазычылык билдиришибиз жана андан ары жолду улантышыбыз керек. Себеби Гудини бизге жалгыз кулпуланган эшик бар экенин, ал эшик сиздин жеке акылыңызда экенин көрсөттү. Чыныгы жашоодо эшиктердин баары ачык жана сиз аткара турчу жалгыз нерсе алар аркылуу өтүү.